Сиздердин назарыңыздарда Пауло Коэльонун «Алхимик» романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Сантьяго бир айга чукул дүкөндө иштеди. Жаңы иши ага абдан жакты деп айтыш кыйын. Хрусталь сатуучу текченин нары жагына отуруп алып, товарды бекем карма, сындырып алба деп Керелдин кечке күңкүлдөй берчү. Бирок ал жумушунан бошонгон жок. Анткени сатуучу күңкүлдөгөнү менен сөзүнө турган чынчыл адам экен. Сантьяго сатылган ар бир товардан өз пайызын алып, ал тургай бир аз акча топтогонго үлгүрдү. Күндөрдүн биринде эртең менен акчасын эсептеп көрүп, азыркыдай иштеп тапса, бир жылдын ичинде эле кой сатып алаарына көзү жетти. Товарлардын үлгүлөрүн көрсөткүдөй ачык текче жасаш керек эле, деди ал дүкөн ээсине. Аны дүкөнгө кире бериш жерине коюп койсок, өткөн кеткендердин көңүлүн бурат элек. Буга чейин текчеси жок эле жашап келгенбиз, деп жооп берди тигил. Жанынан өтүп баратып бирөө жарым чалынып, тийип кетсе хрусталымдын баарын сындырып салат. Мен койлорумду жайытка айдап чыгып баратканда алар деле жылаанды тепсеп алып, уусунан өлүп калышы мүмкүн эле. Бирок бул койлор менен чабандардын турмушунун бир бөлүгү. Соодагер ошол учурда 3 хрусталь бокалын сатып алгысы келген кардарды тейлеп жаткан. Бул чолок көчөгө баягы бүт Танжердин адамдарын өзүнө тарткан кездер кайра кайтып келген сыяктанып, соода абдан жакшы жүрүп калган. Иш жакшы жүрүп жатат, деди ал кардар сыртка чыгып кеткенде. Мен эми жакшы таап жатам. Жакында сага бир короо кой сатып алганга жеткидей акча берем. Сага дагы эмне жетпейт? Жашоодон көп нерсе талап кылыштын кандай зарылчылыгы бар? Белгилерге карап иш кылыш үчүн өзүнөн өзү айтылып кетти. Жаш жигит айтканына дароо өкүнүп калды. Анткени сатуучу эч качан падышага кезиккен эмес да. Муну жакшы башталыш деп коет, деген карыяны кеби эсине түштү. Жаңы башталгандардын жолу болот. Анткени жашоо ар бир адам өз чыйыры менен кетишин каалайт. Анын ортосунда дүкөн ээси Сантьяго айткан сунуш тууралуу ойлонуп жатты. Албетте, анын дүкөнгө келгени эле жакшы белги. Акча дүкөнгө агып келип жатты. Испан баланы жалдап алганына ал өкүнгөн жок. Айтмакчы, ал иштеп тапканына караганда көп айлык алып жатат. Дүкөн ээси пайданын артынан түшпөй, сатылган ар бир товардан ага жогорку пайыз төлөп турууну чечкен. Ички сезими ага жакында бул жаш жигит койлоруна кайтып барат деп жатты. Пирамидалардын сага эмне кереги бар? Деп сурады сатуучу сөздү башкага бурмакчы болуп. Мага ал тууралуу көп айтышкан, ошон үчүн керек, деп жооп кайтарды Сантьяго. Кенч аны үчүн кайгылуу эскерүүгө айланып, ал тууралуу ойлонгусу дагы келбей калган. Ошондуктан дүкөн ээсине өзүнүн түшү жөнүндө айткан жок. Пирамиданы бир көрүш үчүн чөл кезип өткүсү келген адамды өмүрүмдө биринчи жолу кездештирип отурам. Ал эми тигил пирамидалар болсо үйүлгөн таштар. Сен өзүң деле андайды корооңо жасап алсаң болот. Кыязы сизге алыскы сапарлар тууралуу түш кирбесе керек, деп жооп берип, Сантьяго дүкөнгө кирип келаткан кардарды утурлай басты. 2 күндөн кийин дүкөн ээси текче тууралуу кепке кайра кайрылды. Мен жаңы нерселерди жакшы көрбөйм, деди ал. Анткени Гассан сыяктуу бай эмесмин. Ал жаңылышып, көп чыгым болгондон коркпойт. Ал эми экөөбүз жаңылыштыгыбыз үчүн өмүр бою төлөмөр болуп өтөбүз. Туура, деп ойлоду жаш жигит. Мына, эми айтчы мага, сага текченин эмне кереги бар? Деп сөзүн улады дүкөн ээси. Мен койлорума тезирээк кайтып баргым келип жатат. Жолубуз ачылып жатканда жагдайдан пайдаланганыбыз оң. Бизге жардамдашып жаткандай эле, биз дагы ага жардамдашыш үчүн колдон келгендин баарын жасашыбыз керек. Муну жакшы башталыш деп коет эмеспи? Жаңы баштагандардын жолу болот. Карыя Самга үн катпай туруп мындай деп жооп узатты. Пайгамбар бизге Куранды тартуулап, турмушта аткара турган 5 гана милдет таккан.
Эң башкысы, Аллахтан бөлөк Кудай жок экендигин эстен чыгарбаш керек. Калган 4 күнүнө 5 ирет намаз окуу, оруз айы келгенде орузу кармоо, бечараларга кайрымдуу болуу. Ал кандайдыр бир унчукпай калды. Пайгамбар тууралуу эскергенде анын көздөрү жашылдана түштү. Ал аракетчил, чыдамы жок жана жалындаган адам болгону менен турмушун Мухаммеддин мыйзамдарына ылайык жашап өтүүгө жетише алды. 5 милдетчи? Деп суроо узатты Сантьяго. Мурдагы күнү сен мага алыскы сапарлар тууралуу түш көргөн эмессиз го деп айттың. Угуп кой, ар бир мусулмандын 5 милдети ажылык сапарга баруу. Ар бирибиз жок дегенде өмүрүбүздө бир ирет ыйык Меккеге барышыбыз парз. Ал болсо пирамидалардан алда канча алыс. Жаш кезимде бир аз акча топтогонумда мына ушул дүкөндү сатып алайын деп чечкем. Буйруса байып кеткенде Меккеге барам деп ойлогом. Анан менде акча пайда болду. Бирок мен сооданы бирөөгө тапшыргандан чочуладым. Себеби товарым абдан морт. Ошентип күн сайын жаныбыздан ажылык сапарга бараткандар өтүшөт. Алардын арасында байлары дагы бар. Аларды ондогон кызматкерлер менен төөлөрдүн чубалжыган кербени коштоп жүрөт. Бирок көпчүлүгү менден кедейлер. Мен алардын кайтып келе жатканын дагы көрдүм. Бактылуу болуп, ыраазы болуп, үйлөрүнүн каалгасына Меккеге ажылыкка барып келгендигинин белгисин коюшат. Алардын бири башкалардын бут кийимдерин ултарган өтүкчү чөл аркылуу 1 жыл бою жол жүргөндө тан жердеги кошуна көчөгө тери сатып алуу үчүн баргандагыдан да аз чарчагандыгын мага айтып берген. Сиз азыр эле Меккеге аттанып кетсеңиз болбойбу? Деп сурады Сантьяго. Себеби мен Мекке тууралуу жалгыз кыял менен гана жашап келем. Ал болбогондо мен бири-биринен эч айырмаланбаган бул күндөргө, мына бул товарлар коюлган текчелерге, мына бул тажатма ашканадагы тамактануулардын баарына кантип чыдайт элем? Кыялым чындыкка айланганда бул жарык дүйнөдө жашоонун кызыкчылыгы жоголуп калат го деп корком. А сен болсо өзүңдүн койлоруң жана пирамидаларың жөнүндө кыялданасың. Менден айырмаланып өз кыялыңды ишке ашырсам деп күйүп жанасың. Мен болсо Мекке тууралуу кыялдангым гана келет. Чөл аркылуу өтүп, ыйык таш турган аянтка кантип келгенимди, аны 7 ирет айланып чыгып, андан соң гана чекемди ыйык ташка тийгизгенимди 1000 ирет элестеттим. Менин жанымда канчалаган адамдар тирелип тургандыгын, менин үнүм Куран окуган жалпы элдин үнүнө кошулганын көз алдыма элестетем. Бирок менин көңүлүм кайт болуп калат деп коркконум үчүн ал кыялыман эч кол үзгүм келбейт. Ал күнү сатуучу Сантьягога жаңы текче жасап орнотууга уруксат берди. Адамдардын баары эле бирдей түш көрө беришпейт. Арадан дагы 2 ай өттү. Сыртка коюлган текче жолдуу болду. Дүкөнгө кардарлар агып келе башташты. Сантьяго өзүнчө эсептеп көрдү. Эгерде иш ушул ыргагында жүрсө, жарым жылдан кийин Испанияга кайтып барып, 60 кой эмес, андан 2 эсе көп кой сатып алат экен. 1 жыл өтпөй койдун санын 2 эсе көбөйтөт. Арабтар менен соода кыла баштайт. Анткени алардын тилинде жакшы сүйлөп калды. Баягы базардагы окуядан кийин ал Урим менен Тумим таштарын куржунунан алып чыкпай калган. Анткени дүкөн ээси үчүн Мекке кандай кыял болсо, Египет аны үчүн дал ошондой кыялга айланган. Ал өз ишине ыраазы. Тарифанын пристанынан кемеден жеңүүчү катары түшөөрүн ар дайым элестете берчү. Эсиңде болсун, эмне кааларыңды так билишиң керек, деп айтчу Мелхиседек. Жаш жигит аны жакшы билчү. Ошол максатына жетиш үчүн иштечү. Балким бөлөк өлкөгө туш келип, алдамчыга жолугуп, андан кийин 1 тыйын коротпостон койлорун 2 эсе көбөйтүү тагдыры анын маңдайына жазылгандыр. Ал өзүнө өзү сыймыктанып жатты. Анткени көп өнөрдү үйрөндү. Хрусталь сатканды билет. Сөзү жок тилди үйрөнүп, белгилерди окуп калды. Күндөрдүн биринде Сантьяго бир адам мындай тик эңкейиштен чыгып келсе, бул жерде суусун кандырчу жай жок экендигине нааразы болуп жатканын кулагы чалды.
Сантьяго бул белги экендигин илгиртпей сезип, дүкөн ээсине мындай деди: келиңиз, бул жерге чайкана сыяктуу бир жай ачалы. Андайды бизге чейин далайлар ачкан, деп жооп узатты дүкөн ээси. А биз болсо кардарларга хрусталь стакандар менен чай беребиз. Адамдар ырахаттанышып, биздин хрустальдарды сатып алгысы келет. Адамдар кооз буюмдарга абдан кызыгышат. Дүкөн ээси узакка чейин жооп бербей тиктеп турду. Кечке жуук намазын окуп, дүкөндү жапкандан кийин босогого олтуруп, Сантьягога арабтар жакшы көргөн бир кызыктай канжа чегип көрүүнү сунуштады. Айтчы, эмнеге жетишсем деп ойлойсуң? Деп сурады жаш жигиттен. Сиз билесиз да, үйүмө кайтып, кой сатып алсам дейм. Ан үчүн мага акча керек. Карыя наргилеге бир нече чок салып, түтүктү кере-кере соруп кирди. Мен 30 жылдан бери ушул дүкөндү иштетип келем. Жакшы хрустальды жаманынан ажырата алам. Сооданы майда чүйдөсүнө чейин жакшы билем. Азыр мен ишимди жүрүшүнө ыраазымын. Аны кеңейтким келбейт. Кардарларга хрусталь менен чай берсең, соодабыз өсөт. Жашообузду өзгөртүүгө мажбур болобуз. Мунун эмнеси жаман? Мен азыркы жашаганымдай жашап көнүп калгам. Сен бул жерге келгенче менин досторумдун айрымдарын кээси келип, бири жакырданып, экинчиси байып кеткенче мен ушунчалык көп убакыт бир жерде отурганым туурасында көп ойлончумун. Мен бул жөндө абдан кайгыруу менен ойлончумун. Эми болсо дүкөнүм менен менин оюмдагыдай өлчөмдө экенин түшүндүм. Мен өзгөрүү издебейм. Мен өзгөрүү кандай жасалаарын билбейм. Мен өзүмө өзүм абдан көнүп калдым. Жаш жигит эмне деп жооп айтаарын билбеди. Ал эми дүкөн ээси сөзүн улантты. Сени мага Кудайдын өзү жөнөткөн шекилдүү. Бүгүн мен бир чоң нерсени түшүндүм. Эгерде Кудайдын батасын кабыл албасаңыз, ал каргышка айланат экен. Мен бул турмуштан башка эч нерсе каалабайм. Сен болсо мени турмуштун буга чейин ачыл элек кырларын ачууга мажбурлап жатасың. Мен аларды карап алып, өзүмдүн угуп көрбөгөн мүмкүнчүлүктөрүмдү сезип, өзүмдү мурдагыдан алдаганча начар сезип жатам. Анткени мен эми баардыгына жетишсем болоорун билем. Бирок мага мунун кереги жок. Жүгөрү сатуучуга эч нерсе айтпаганым жакшы болгон тура, деп ойлоду Сантьяго. Алар дагы бир топко чейин наргиле чегишти. Күн уясына олтурду. Дүкөн ээси менен жаш жигит арабча сүйлөшүп жатышты. Сантьяго бул тилди үйрөнүп алганына ыраазы эле. Илгери мурдагы турмушунда Сантьягога койлор дүйнөдө баардык нерсени өздөштүрө алчудай сезилчү. Бирок алар араб тилин үйрөнө албайт. Демек, алар үйрөнө албай турган дагы бир нерселер бар тура, деп ойлоду ал, дүкөн ээсин үн катпай тиктеп. Анткени алар жем жана суу издөө менен гана алек. Анын үстүнө алар өздөрү үйрөнгөн жок. Аларга мен үйрөттүм. Мактуб, хрусталь сатуучу үн катты. Бул эмнени билдирет? Аны даана түшүнүш үчүн араб болуп төрөлүш керек, деди тигил. Бирок болжолдуу мааниси маңдайга жазылганың ушул, деди дагы наргиледеги чокту өчүрүп жатып. Эртеңден баштап Сантьяго чайды хрусталь стакандарга куюп сата баштаса болоорун кошумчалады. Жашоонун агымын токтотууга болбойт. Адамдар тик кырга көтөрүлүп, чокусуна жеткенде дүкөнгө кез келишчү. Ал жерде кардарларга муздак жана сергитүүчү жыпар чайды кооз хрусталь стакандарга куюп сунуп жатканын көрүшчү. Анан кантип ичкери кирип чай ичпей кое аласың? Менин аялым мындайды ойлоп таба алмак эмес, деп жатты кардарлардын бири, бир нече хрусталь стакан сатып алып жатып. Кечкисин алардын үйүнө меймандар келмек. Эми аларды мына ушул мыкты стакандар менен таң калтырмак. Дагы бири хрустальдан ичкенде чай алда канча даамдуу сезилерин айтып жатты. Анткени хрустальда чай аңкыган жытын жакшы сактайт окшобойбу? Үчүнчү бир адам чыгышта хрустальда чай иче турган байыркы салт бар. Себеби ал сыйкырдуу касиетке ээ, деди. Көп узабай көпчүлүк муну угуп,
Эл мындай эски өнөргө дагы кандай жаңылыктарды киргизүүгө болоорун өз көзү менен көрүш үчүн тик кырды карай чубай башташты. Хрусталь стакандарга чай сунган башка дагы чайканалар пайда болду. Бирок ал жайларга жетиш үчүн жогору карай тик көтөрүлүштүн кереги жок эле. Ошондуктан аларга адамдар киришкен жок. Көп узабай дүкөн ээсине дагы 2 адамды жалдоого туура келди. Эми ал хрусталь гана сатпастан күн санап анын дүкөнүнө жаңылык көрүүнү эңсеп, агып келип жаткандарга чай берүү менен дагы алек болду. Ошентип арадан жарым жыл өттү. Жаш жигит күн чыкканча эле ойгонуп алган. Ал Африка континентине келгенине 11 ай 9 күн болду. Ал атайлап ушул күнгө болжолдоп сатылып алынган ак болотнойдон тигилген араб бурнусун кийип, башын жоолук менен жаап, анысын төөнүн терисинен жасалган алкак менен кыпчып койду. Бутуна сандал кийди дагы шыбыр талдырбастан ылдый түштү. Шаар али уйкуда эле. Сантьяго варенье менен бир кесим нан жеп, хрусталь стаканга жылуу чай куюп ичти. Анан дүкөндүн босогосуна олтуруп, наргиле чеге баштады. Ошентип ал жалгыз отуруп наргиле чегип, эч нерсе жөнүндө ойлонбостон чөлдүн жытын алып келип жаткан шамалдын бир калыпта шуулдаган дабышына кулак төшөдү. Наргилени чегип бүтүп, колун чөнтөгүнө салды дагы ал жактан алып чыккан буюмуна тигилип тиктеп калды. Анын колдору калың бир тутам акчаны кармап турду. Ага артка билет сатып алууга да, 120 кой сатып алууга да, азыр жашап жаткан өлкө менен Испаниянын ортосунда соода жүргүзүүгө уруксаат кагазын сатып алууга дагы жетмек. Сантьяго карыган хрусталь сатуучу качан ойгонуп, дүкөнүн ачат деп чыдамкайлык менен күтүп олтурду. Анан экөө отуруп дагы чай ичишти. Бүгүн мен жолго чыгам, деди жаш жигит. Эми менде кой сатып алаарлык, сизде Меккеге сапар чегүүгө жетишээрлик каражат бар. Дүкөн ээси үн катпай турду. Батаңызды бериңиз, деди Сантьяго көшөрүп. Сиз мага жардам бердиңиз. Карыя лам деп ооз ачпастан чай демдөө менен алектене берди. Акыры Сантьягога кайрылып, мен сени менен сыймыктанам. Сен менин дүкөнүмө жан киргиздиң. Бирок билип кой, мен Меккеге барбайм. Сен дагы өзүңө кой сатып албайсың. Муну дагы билип кой. Муну сизге ким айтты? Деп таң калып суроо узатты жаш жигит. Мактуп, деп жооп кайтарды хрусталь сатуучу карыя. Анан ага батасын берди. Сантьяго болсо өз бөлмөсүнө жөнөдү. Кийим-кечегин чогултту. Анысы 3 мүшөк болду. Эшикке чыгып баратып, бурчта жаткан койчу кезиндеги эски куржунун байкап калды. Анысы көптөн бери көзүнө урунган эмес. Ошондон бу айтор ал куржуну туурасында унутуп калыптыр. Куржунда курткасы менен китеби бар экен. Курткасын алып чыгып, көчөдөгү балдардын бирине белек кылып бермекчи болгондо, эки таш Урим менен Тумим жерге түшүп томолонуп кетти. Ушул жерден жаш жигит карыган падыша тууралуу эстей койду да, ушунчадан бери ал туурасында ойлонбогондугуна таң калды. 1 жыл бою тыным албай, Испанияга кайра шүмүрөйүп барбай, акча топтоп алайын деген бир максатты көздөп иштеди. Эч качан өз кыялыңдан баш тартпа, деп айткан Мелхиседек. Белгилерди ээрчи. Ушул жерден таштарды терип алды да, карыя анын жанында жүргөнсүп, кызыктай бир сезимдин кучагында калды. Ал жыл бою катуу эмгектенди. Эми мына кетүүгө мезгил келди, деп белгилер ишарат берип жатат. Мен мурда кандай болсом, эми кайра дал ошондой кебетемди кийип калам, деп ойлоду ал. Ал эми койлор мени арабча сүйлөгөндү үйрөтө албайт. Айтмакчы, койлор аны мындан дагы маанилүү нерсеге, дүйнөдө баарына түшүнүктүү тил бар экендигин үйрөтүшкөн. Мына ушул өткөн жыл бою соода жакшы жүрсүн деп Сантьяго ошол тилде сүйлөп жүрдү. Бул көңүл көтөрчү тил эле. Эмнеге ишенсең же эмнени кааласаң ошон үчүн жан дилиң менен, жигердүүлүк менен аткарчу нерселердин тили эле.
Танжер ага чоочун болбой калды. Эми жаш жигит ушул шаар баш ийген сыяктуу эле бүт дүйнө дагы ага баш ийиши мүмкүн экенин сезип турду. Бир нерсени абдан катуу кааласаң, сенин каалооң ишке ашышына бүт аалам өбөлгө болот. Карыя Мелхиседек ушундай дечү. Бирок каракчылар жөнүндө, мелмил деген чеги жок чөл жөнүндө кыялданышса дагы ошол кыялын ишке ашырганды каалабаган адамдар тууралуу карыя лам деп ооз ачкан эмес. Пирамидалар таштардын жыйындысы. Аны каалаган адам өз короосунда тургуза алат деп айткан эмес. Кой сатып алууга акчасы топтолгондо ал койлорду сатып алышы керек деп айтканды унутуп калыптыр. Сантьяго куржунун алып, калган буюмдарына кошуп койду. Тепкич менен ылдый түштү. Дүкөн ээси чет элдик эрди катынды тейлеп жаткан. Нарыда дагы 2 кардар хрусталь стакан менен чай ичип, ары бери басып жүрүшкөн. Таңкы соода үчүн кардарлар абдан көп болчу. Мына азыр гана күтүүсүздөн Сантьяго дүкөн ээсинин чачтары Мелхиседектин чачтарын элестетерин байкады. Танжерде барар жери, ичер тамагы жок калган алгачкы күнү ага кондитер жылмайып турганы эсине түштү. Мына ошол жылмаюу дагы ага карыган падышаны эске салды. Падыша бул жерде болуп, өзүнүн келгендеги издерин бардык жерге калтырып кеткендей, деп ойлоду ал. Мына ушул адамдардын бардыгы буга чейин жашоосунун кайсы бир мүнөтүндө ага жолугушкандай. Бирок мага өз чыйыры менен бараткан адамга өзүм келим деп айтпады беле. Ал коштошпостон узап кетти. Чоочун адамдардын көзүнчө ыйлагысы келген жок. Бирок ал мына ушунун баарына, ушул жерден үйрөнгөн жакшы нерселерин сагынып куса болоорун түшүндү. Өзүнө ишеними артып, көкүрөгүндө дүйнөнү багындыруу тилеги балбылдап жанып турду. Мен кайрадан тааныш жерлериме кой кайтарганы баратпаймынбы, деп ойлоду ал. Бирок негедир бул чечими өзүнө жакпай калды. 1 жыл бою кыялын ишке ашырам деп иштеди эле, эми анысы күтүлбөгөн жерден мүнөт сайын кызыгын жоготуп баратты. Балким мунун өзү кыял эместир. А балким мен да хрусталь сатуучу сыяктуу болуп жүрбөйүн. Өмүр бою Мекке тууралуу кыялданып, анан ал жака барбай калсамчы, деп ойлоду ал. Бирок колуна кармап алган таштары ага карыган падышанын күчүн жана чечкиндүүлүгүн тартуулагансыды. Кызыктай бир дал келүүбү же мунун өзү бир белгиби, айтор ал Танжерге алгачкы ирет келген күнү кирген ашканасына баш бакты. Албетте, ал жерде баягы алдамчы жигит кайдан болмок эле. Ашкана ээси ага бир пияла чай алып келип берди. Койчулук кайда качмак эле, деп ойлоду Сантьяго. Мен кой кайтарганды, кыркканды үйрөндүм. Эми ал өнөрлөрүмдү эч качан унутпайм. Балким мага Египеттеги пирамидаларга барууга мындан башка мүмкүнчүлүк болбой калсачы. Карыя алтын белги тагынып жүргөн жана менин таржымалымды толук билчү. Ал чыныгы падыша болгондо дагы акылман падыша. Аны Андалусиянын түздүгүнөн 2 сааттык жол гана бөлүп турду. Ал эми пирамидалар менен анын ортосунда учу кыйры көрүнбөгөн чөл созулуп жатат. Бирок бул ишке башка өңүттөн да караса болоорун түшүндү. Кенчке карай кеткен жол 2 саатка кыскарды. Мейли, ал 2 сааттык жолуна 1 жылын коротсун. Мен эмне себептен койлорума кайтып барганы жатканым мага түшүнүктүү. Анткени мен аларды билем, жакшы көрөм, себеби алардын түйшүгү аз. Ал эми чөлдү жакшы көрсө болор бекен. Бирок дал ушул чөл менин кенчимди катып жатпайбы? Таба албай калсам, үйгө кайра кайтып келем. Азыр менде акча дагы, убактым дагы бар. Демек өзүмдү бир сынап көрсөм не болот? Мына ушул саамда ал зор кубанычтын толкунун сезди. Койчулук кайда качмак эле? Качан болсо кайтып бара алат. Хрусталь сатуучу болуш дагы дайыма колунан келет. Албетте, дүйнөдө башка көптөгөн кенчтер катылуу жатат. Бирок негедир башка бирөөнү эмес, дал өзүнө бир эле түш кирип карыган падыша жолукту. Ал ашканадан өзүнө ыраазы болуп чыкты.
Дүкөн ээсине хрусталь товар жеткирип турган адамдардын бири кербен менен чөл аркылуу келип жүргөнүн эстей койду. Сантьяго колуна Урим менен Тумимди бекем кармап алган. Мына ушул таштардын аркасы менен ал кайрадан өз кенчине барам деп чечти. Мен ар дайым өз чыйыры менен бараткан адамдын жанындамын. Мелхиседектин сөздөрү анын эсине түштү. Эми бул оп-оңой нерсе. Соода кампасына барып, пирамидалар эл айткандай чын эле ушунчалык алыспы деп сурап алыш керек. Англичан отурган жер тер, чаң жана мал жыттанып, сарайды элестетип турду. Ушундай жерге келиш үчүн 10 жыл бою окуштун кереги бар беле, деп ойлоду ал химия журналын көңүл кош барактап жатып. Бирок артка кетенчиктегенге кеч болуп калган. Эми белгилерди ээрчип жүрүш керек. Бүт өмүрүн аалам сүйлөгөн жалгыз тилди издеп табууга арнады. Аны үчүн окуду. Оболу эсперантога, андан кийин диндерге, акырында алхимияга баш оту менен киришти. Мына эми ал эсперанто тилинде эркин сүйлөйт. Түрдүү диндердин тарыхын терең билди. Бирок алигиче алхимик боло элек. Албетте, анча-мынча сырларды ачты деңизчи. Бирок мына азыр изилдөөлөрүндө алдыга бир карыштагы жыла албай отурат. Ар кайсы бир алхимиктен жардам сурап да көрдү. Аларыңдын баары бир кызыктай адамдар экен. Өздөрү тууралуу гана ойлоп, качан болсо кеңеш бергенден, көмөктөшкөндөн баш тартып жатышты. Балким аларың философиялык таштын сырын ача албай, ошол себептен түнт болуп кетишкенби? Англичан атасы калтырган мурасынын бир бөлүгүн майнапсыз изденүүлөргө коротту. Ал дүйнөдөгү эң мыкты китепканаларга барып жүрдү. Алхимия боюнча эң сейрек, эң маанилүү китептерди сатып алды. Мына ошондой китептердин биринин атактуу араб алхимиги көп жыл мурда Европага баргандыгы жөнүндө окуган. 200дөн ашык жашады. Философиялык ташты таап, өлбөстүн замзамын ачкан деп ишендиришкен. Англичанга бул окуя аябай катуу таасир этти. Бирок эгерде анын бир таанышы чөлгө археологиялык экспедициядан кайтып келип, укмуштуудай жөндөмдүүлүккө ээ болгон бир араб тууралуу айтып бербегенде, мунун баары уламыш катары гана калып калмак. Ал Эл Фаюм көк жайыгында жашайт имиш. Имиштерге караганда ал 200гө чыгыптыр. Каалган металлды алтынга айланта алат экен. Англичан ошол замат баардык иштерин, жолугушууларын жыйыштырып, эң керектүү жана маанилүү китептерин чогултту дагы сарайга окшогон мына бул карагайдан салынган баракка келип олтурат. Сыртта чоң кербен Сахара чөлү аркылуу өтүүгө камданып жаткан. Кербендин жолу Эл Фаюм көк жайыгын тепчип өтмөк. Ошол каргыш тигир алхимикти мен өз көзүм менен көрүшүм керек, деп ойлоду англичан. Ушул саамда жада калса төөлөрдүн жыты дагы анчалык сасык эместей туюлду. Ошол маалда аркасына адатта сапарга алчу мүшөктөрдү көтөргөн бир жаш араб жигит келип учурашып калды. Кайда жол тартканы жатасыңар? Деп сурады ал. Чөлгө, деп жооп узатып, англичан кайрадан китебине үңүлдү. Сүйлөшкөнгө анын чамасы жок эле. 10 жылда окуп чыккандарынын баарын эстеш керек. Балким алхимик анын билимин текшериши ыктымал. Жаш жигит асма мүшөгүнөн китеп алып чыгып, ал дагы окуганга киришти. Англичан китеп испан тилинде экенин байкады. Бул жакшы, деп ойлоду ал. Анткени арабчага караганда испанча жакшы сүйлөшчү. Эгерде бул жигит дагы Эл Фаюмга барса, бош боло калганда аны менен сүйлөшсө болот. Кызык, деп ойлоду Сантьяго. Китептин башталышындагы өлүктү көмгөн окуяны дагы бир ирет кайра окуп жатып. Бул китепти окуй баштаганыма 2 жылга жакындады. Бирок алигиче ушул барактардан ары жылай элекмин. Мелхиседек падыша жанында жок болгону менен оюн бир жерге токтото албай жатты. Ал аз келгенсип, туура чечим кабыл алдымбы деген суроо анын мазесин алып, алагды кылып жатты. Бирок негизги нерсени түшүнүп турду. Ар кандай иште чечим кабыл алуу башталышы гана.
Адам баласы чечим кабыл алганда агымы катуу сууга секирип кирген сыяктуу ал агым өмүрүндө барам деп эч качан ойлобогон жерлерге алып кетиши мүмкүн. Кенчтерди издеп чыкканда мен хрусталь саткан дүкөндө иштейм деп болжолдогон эмесмин. Ошол сыяктуу эле бул кербен менин чечимим болуп калышы ыктымал. Бирок анын жолу сыр болуп кала берет. Жанында европалык адам олтуруп китеп окуп жатты. Сантьягога ал сүйкүмсүз көрүндү. Жаш жигит баракка кирип келатканда тигил аны жактырбаган көз менен карап калган. Айтмакчы, мунун баары эч нерсе эмес. Эгерде ал сөздү бөлүп жибербегенде алар достошуп алышмак. Жаш жигит китебин жапты. Мына бул чет элдикке эч нерсеси менен окшошкусу келбеди. Урим менен Тумимди чөнтөгүнөн алып чыгып колуна алды. Урим менен Тумим деп европалык адам күтүүсүздөн кыйкырып жиберди. Сантьяго шашылып таштарын ката салды. Сатылбайт, деди ал. Баасы анча деле кымбат эмес, деп жооп берди тигил неме. Кадимки эле кристалл, өзгөчө эч нерсеси жок. Дүйнөдө мындай таштар миллион. Бирок түшүнгөн адам Урим менен Тумимди дароо тааныйт. Бирок мен бул жакта кездешет деп түк ойлобопмун. Мага муну падыша белекке берген, деп жооп берди жаш жигит. Тилден калгансып, тигил чет элдик неме калтыраган колу менен чөнтөгүнөн кудум Сантьягонукундай эки ташты алып чыкты. Сен падыша менен сүйлөштүңбү? Деди ал. А сен болсо падышалар койчулар менен сүйлөшөрүнө ишенген эмессиң, деди Сантьяго андан ары аңгемелешкиси келбей. Тескерисинче, дүйнөдө аны эч ким биле элек кезинде койчулар падышаны биринчи болуп таанышкан. Ошондуктан падышалар койчулар менен сүйлөшүшү толук мүмкүн. Жаш жигит түшүнбөй калды деп чочулагансып, мындай деп кошумчалады. Бул тууралуу Библияда жазылган. Мени Урим менен Тумимди кантип жасашты үйрөткөн китепте. Кудай мына ушул таштар менен төлгө салганга уруксат берген. Жрецтер аларды алтын төш белги катары тагынып жүрүшкөн. Эми Сантьяго кампага келгенине өкүнбөй калды. Балким бул белги болушу мүмкүн, деп өзүнчө кубуранды англичан. Сага белгилер жөнүндө ким айтты? Сантьягонун кызыгуусу улам өсүп баратты. Дүйнөнүн баары белгилер, деди гезитин жерге коюп жатып. Илгери адамдар бир тилде сүйлөшкөн, анан тилин унутуп калышкан. Мен башка иштерим менен кошо мына ошол жалпы тилди издеп жүрөм. Ошон үчүн мен бул жерде олтурам. Мен жалпы тилди билген адамды издеп табышым керек. Алхимикти. Алардын сөзүн кампанын ээси келип бузуп кетти. Жолдуу экенсиңер, деди толмоч келген араб. Бүгүн түш оодарып Эл Фаюмга кербен жөнөйт. Бирок мен Египетке барышым керек, деп үн катты Сантьяго. Эл Фаюм Египетте, сенин тегин кайдан болот? Сантьяго Испаниядан экенин айтты. Англичан сүйүнүп калды. Арабча кийингени менен европалык тура. Ал белгилерди жолуңар болду деп атап жатат, деди ал кампа ээси чыгып кеткенден кийин. Эгерде колуман келсе, жол болду жана дал келди деген сөздөр тууралуу чоң энциклопедия жазмакмын. Жалпы тил дал ушул сөздөрдөн турат. Урим менен Тумим таштарына ээ болгон Сантьяго менен анын жолугушуусу дагы жөн жерден дал келүү эмес экенин кошумчалады. Андан соң жаш жигит дагы алхимикти издеп жүргөн жокпу деп сурады. Мен кенч издеп жүрөм, деп жооп берип жиберди дагы. Эстей коюп жаш жигит дароо тып басылып калды. Бирок англичан анын сөздөрүнө маани деле бербегенсип мындай деди. Кайсы бир деңгээлде мен дагы. Мен алхимия деген эмне экенин жөндөп билбейм, деди Сантьяго. Бирок ушул маалда тыштан кампа ээсинин аларды чакырган үнү угулуп калды. Кербенди мен баштап барам, деди короодо сакалы узун кара көздүү адам. Мени менен сапарга аттангандардын өмүрү жана өлүмү менин колумда. Анткени чөл дегенин кыялы жаман неме. Кээде адамдарды акылынан адаштырат. Жолго 200дөй адам чыкмак болушту. Ал эми төөлөр, аттар, эшектер эки эсе көп. Англичандын китеп салынган бир нече чемоданы бар экен.
короодо аялдар, балдар жана курларына кылычтарын, аркасына узун мылтыктарын асынган эркектер топурап жатышты. Көпчүлүк кыжык ужу болуп, кербен башы өз сөздөрүн бир нече ирет кайталоого туура келди. Бул жерге ар түрдүү адамдар чогулду. Алар түрдүү Кудайга сыйынышат. Мен Аллахты гана тааныйм. Ошондуктан анын алдында чөлдү дагы бир жолу жеңип чыгууга баардык күч-аракетимди жумшайм деп ант берем. Эми ар бириңер өзүңөрдүн Кудайыңар алдында кандай жагдай болсо дагы мага баш ийебиз деп ант бергиле. Чөлдө баш бербей кетүү бул өлүмгө барабар. Гүлдөгөн үндөр угулду. Жолоочулар өз кудайларына кайрылып жатышты. Сантьяго Иса пайгамбар алдында ант берди. Англичан үн катпады. Бул зыярат ант бергенге караганда алда канча көпкө созулду. Адамдар асмандан колдоо жана ырайым сурап жатышты. Андан соң керне үнү жаңырып, ар ким өз атына же төөсүнө миништи. Сантьяго менен англичан бирден төө сатып алышкан. Кыйналып, кысталып жатып, ошолордун өркөчтөрүнө миништи. Жаш жигит сапарлашы өз төөсүнө чемодан китеп артканын көрүп, бечара төөнү аяп кетти. Чындыгында эч кандай дал келүү деген болбойт, деди англичан жанагы кебин улап жаткансып. Мени бул жака бир досум алып келди. Ал араб тилин билчү. Бирок анын сөздөрү сапарга чыккан кербендин чуручуусуна аралашып угулбай калды. Ошентсе дагы Сантьяго англичан эмнени айтып жатканын жакшы билчү. Бири-бирине өз ара байланыштуу окуялардын сырдуу бир чынжыры болот. Ошол нерсе аны койчу болгонго мажбурлады. Эки ирет бир түштү көрсөттү. Африканын жээгинен алыс эмес жерге алып келди. Бул шаардан падышаны жолуктурду. Кесепке алдатты жана хрусталь саткан дүкөнгө жалданып иштеп калтырды жана өз чыйырың менен канчалык алыс барсаң, ал сенин турмушуңду ошончолук күчтүү аныктайт, деп ойлоду жаш жигит. Кербен батышка багыт алды. Таң эртеңден жолго чыгып, күн аябай куйкалай баштаганда тыныгууга токтоп, күндүн аптабы бир аз басаңдаганда кайра жолго чыгып жатышты. Сантьяго англичан менен анда-санда гана сүйлөшөт. Көбүнчө тигил неме китептен башын көтөрбөйт. Жаш жигит чөлдү кошо аралап бараткан сапарлаштарын үн катпай карап баратты. Эми алар сапарга чыгаардагыга окшошпой калган. Анда чуру-чуу болуп, кыйкырыктар, балдардын ыйлаганы менен жылкылардын кишенегени, соодагерлер менен жол баштоочулардын дүүлүккөн үндөрүнө аралашып жаткан. Ал эми чөлдөгү мемиреген жымжырттыкты, шамалдын тыным албаган ышкырыгы, жаныбарлардын туяктарынын алдында кумдун кычыраганы гана бузуп турат. Ал тургай жол баштоочулар дагы үн катпай калышкан. Мен бул чөл аркылуу көп өттүм, деди күндөрдүн биринде түнкүсүн мал айдагычтардын бири экинчисине. Бирок чөл ушунчалык чоң жана учу кыйрына көз жеткис болгондуктан аргасыздан өзүңдү кумдун бир кичинекей бүртүгүндөй сезип кетесиң. Ал эми кумдун бир бүртүгү үнсүз жана добушу жок. Сантьяго чөлгө алгачкы ирет келгени менен мал айдагыч эмне тууралуу айтып жатканын түшүндү. Ал өзү дагы деңизди же отту карап, узакка үн катпай, эч нерсе жөнүндө ойлобой, жаратылыштын чексиз кудуретине сиңип кеткендей сезчү. Мен койлордон үйрөндүм, хрустальдан үйрөндүм, деп ойлоп жатты ал. Эми мени чөл үйрөтөт. Чөл мен буга чейин көргөндөрдүн ичинен эң байыркысы, эң акылдуусу өңдөнөт. Бул жерде шамал таптакыр тыным албайт. Сантьяго Тарифанын мунарасында туруп, шамалдын күчтүү илебин сезгенин эстеди. Андалусиянын жайыттарында чөп менен суу издеп жер кыдырып жүргөн койлорунун жүндөрүн болор-болбос уйпалган шамал ушул окшобойбу? Эми ал койлор меники болбой калды, деп ойлоп жатты ал анчалык деле кейбей. Кыязы мени унутуп калышты го. Жаңы койчусуна көнсө керек. Мейли, анысы жакшы. Улам жер которуштуруп сапарга чыккан ар бир макулук сыяктуу эле койлор дагы сөзсүз ажырашаар күн бар экенин сезишет.
Ушул жерден анын эсине соодагердин кызы түштү. Ал эмдигиче күйөөгө чыккандыр. Кимге чыкты экен? Балким жүгөрү саткан сатуучуга тийгендир. А балким окуганды жана укмуштуу окуяларды айтып бергенди билген койчу менен баш кошкондур. Сантьягодан башкалар жок бекен? Эмнегедир буга ишенип турганы жаш жигитке абдан катуу таасир этти. Балким ал дагы жалпы тилди үйрөнүп, эми дүйнөдөгү бардык нерсенин учурдагысын жана келечегин билип калгандыр. Бул касиетти анын энеси алдын ала сезе билүү деп атачу. Азыр болсо бул бардык адамдардын тагдырлары өз ара байланышта болгон жашоонун дүйнөлүк агымына жандын тез аралашышы экенин ал түшүнүп турду. Биз баарын билишибиз керек. Анткени баары буга чейин эле жазылып калган. Мактуп, деди жаш жигит хрусталь сатуучуну эстеп. Кээде күтүлбөгөн жерден кумдуу чөл таштак чөлгө айланып калчу. Эгерде кербен чоң ташка туш келсе, аны айланып өтүшчү. Ал эми таштар жайнаган жерге туш келишсе, айланып өтүшчү. Эгерде кум эшилме жана майда болсо, төөлөрдүн туяктары кумга тыгылып башка жол издешчү. Кээде туздун үстү менен жүрүшчү. Демек бир кезде ушул жерде көл болгон. Андай жерде жаныбарлар аянычтуу кишенеп жиберет. Мал айдагандар жерге түшө калышып, алдындагы малын сылап тынчытышчу. Андан соң түйүнчөктөрдү өз ийиндерине салып, бир топ жерге чейин барышып, андан кийин гана жүктөрдү төөлөргө же жылкыларга артышчу. Эгерде мал айдагыч ооруп же өлүп калса, анын жолдоштору кара көсө кармап, анын төөлөрүн ким жетелээрин тактап чечип алышчу. Мына ушулардын баарынын бир гана себеби бар эле. Кербен канчалык айланбасын, канча ирет багытын өзгөртпөсүн, баары бир максатын карай кыйшаюусуз кетчү. Тоскоолдуктардан өтүп, көк жайык жайгашкан жерди көрсөткөн жылдызды карап, кайра сапарын уланта беришет. Таңкы асманда жылтырап турганын көрүп, адамдар ал жылдызды карап, салкын желди, сууну, пальманы, аялдарды таба алабыз деп ишенишчү. Жалгыз англичан гана муну байкаган жок. Анткени китептен башын көтөрө элек. Сантьяго алгачкы күндөрү китеп окуганга аракеттенди. Бирок айлана тегерегине көз салып, шамалдын шуулдаган үнүн тыңшаган алда канча кызыктуу экенин түшүндү. Ал төөсүнүн кылык жоругун түшүнө баштады. Ага көнүп калды. Андан кийин китепти ыргытып жиберди. Китеп ачаар замат кызыктуу бир нерсе табылчудай сезилгени менен ал артык баш жүк экенине ынанды. Акырындап ал жанына жакын жүргөн мал айдагыч менен достошуп алды. Кечкисин тыныгууга токтогондо от жагышып, Сантьяго өзүнүн койчулук турмушунан ар кандай окуяларды айтып берчү. Күндөрдүн биринде мал айдагыч өзү тууралуу айта баштады. Мен эл Кайрумага чукул жердеги кыштакта жашачумун. Үйүм, багым, балдарым дагы бар эле. Ошол калыбымда мен көзүм өткөнгө чейин жашаганга макул элем. Күндөрдүн биринде абдан жакшы түшүм жыйнап алганда, аны сатып, тапкан акчабызга үй бүлөбүз менен Меккеге жөнөдүк. Ошентип мен мусулманчылыктын милдетин аткардым. Эми абийирим таза өлсөм деле болмок. Мен баарына ыраазы элем. Бирок жер силкинип, Нил өз нугунан чыгып кетти. Мурда мага тиешеси жоктой сезилген нерселер эми мага таасирин тийгизди. Кошуналар сел, оливка бактарыбызды жууп кетпегей эле деп чочулап, аялым балдарын ойлоп кооптонуп жатты. Менин үрөйүм учуп, жылдар бою тапкан ташынганыбыз талкаланып жатканын карап турдум. Андан кийин жерине берекесин төкпөй калды. Мен оокатты башка жол менен табууга мажбур болдум. Ошентип мен төөлөрдү айдагыч болуп калдым. Мына ошондо мага Аллахтын белгисиз нерседен коркпош керек. Анткени ар бир адам каалаган нерсесине жетүүгө, муктаж болгонун алууга жөндөмдүү деген сөзүнүн мааниси толук ачылды. Биз колубузда турган нерсени, эккен эгинибиз болобу, же ал тургай өмүрүбүз болобу, жоготуп алабыз деп коркобуз. Бирок тарыхыбыздагы, дүйнө тарыхы дагы бир кол менен жазылаарын түшүнөр замат ошол коркуу сезими жоголот.
Кээде эки кербен жолугушуп калат. Ошондо бири муктаж болгон нерселер экинчилеринде табылбай калган учур боло элек. Дүйнөдө баардыгы кудум бир кол менен жазылгандай. Төө айдоочулар от жагылган очокту тегерете отуруп алып, уюлгуп учкан куюн жөнүндө бири-бирине айтып берип, чөлдүн кыялы тууралуу байкоолорун ортого салышат. Кээде очокко кербен бараткан жолду коен жатагына чейин жакшы билген сырдуу бедуиндер келген учурлар дагы болот. Алар кайсы жерде каракчылардын жана жапайы уурулардын кол салуусунан сак болуш керектигин эскертишчү. Анан үн катпастан келген сыяктуу эле караңгы түндүн кучагына сиңип кеткенсип көрүнбөй калышчу. Мына ошондой кечтердин биринде Сантьяго менен англичан отурган очого мал айдагыч келди. Уруулар ортосунда согуш башталыптыр деген кеп жүрүп жатат. Ортодо тынчтык орноду. Сантьяго андан башка бир дагы сөз айтылбаганы менен ортодо кооптонуу жаралганын сезди. Үнсүз жалпы тилди түшүнөөрүнө ал дагы бир ирет ынанды. Мындай жагдай аларга коркунуч туудурбайбы деп сурап, ортодогу тынчтыкты англичан бузду. Чөлгө киргенден кийин артка жол жок, деп жооп берди малайдагыч. Андай болгондон кийин эми алдыга гана жыла бериш керек. Калганын биз үчүн Аллах чечет. Бизди жаманчылыктан дагы өзү арачылайт, деди дагы сырдуу сөздү кошумчалады. Мактуб. Сен бекер эле кербенге көңүл бурбай жатасың, деди Сантьяго англичанга мал айдагыч алардан нары басып кеткенде. Жакшылап карачы, канча ийрелеңдеп жол жүрбөсүн кыйшаюусуз максатына умтулуп баратат. Сен болсо дүйнө тууралуу китептерди бекер эле окубай жатасың, деп жооп катты тигил. Китептер байкоолорду алмаштыра алат. Жолоочулар менен жаныбарлар эми ыкчамыраак кетип баратышты. Мурда алар күндүз үн катпай жүрүп, ал эми кечкисин оттун тегерегине чогулганда аңгемелешишсе, эми кечкисин дагы үн чыгарышпайт. Анын үстүнө кербен башчы каракчылар кербенге көңүл бурушпасын деп от жакканга тыюу салып койду. Сууктан корголуп, жолоочулар төөөлөр менен жылкыларды тегерете жайгаштырып, өздөрү ортого кайчылашып жатып алышат. Кербен башчы кербенди коргош үчүн куралдуу күзөтчүлөрдү дайындай баштады. Күндөрдүн биринде англичандын уйкусу келбей Сантьягону чакырып, түнөктү тегеренип басып жүрүштү. Ай толуп турган. Сантьяго англичанга өз тарыхын толугу менен айтып берди. Англичанды жаш жигит хрусталь идиштерин саткан дүкөндүн гүлдөшүнө жол ачканы өзгөчө таң калтырды. Дүйнөнү алдыга жылдырган ушул нерсе, деди ал. Алхимияда муну дүйнөнүн жаны деп коюшат. Бүт жан дилиң менен бир нерсени каалаганда дүйнөнүн жанына жетесиң. Ал зор күчкө ээ. Бул касиет адамдарга гана мүнөздүү эмес. Дүйнөдөгү баардык нерселердин, таштын, өсүмдүктүн, ал тургай ойлордун дагы жаны болот, деп кошумчалады. Жер үстүндөгүлөрдүн баары дайыма өзгөрүп турат. Анткени жердин өзү дагы тирүү. Анын да жаны бар. Биз баарыбыз ошол жандын бөлүгүбүз. Бирок ал биздин жыргалчылыгыбыз үчүн иштеп жатканын өзүбүз биле бербейбиз. Бирок сен дүкөндө иштеп жатып, хрусталь дагы сенин ийгилигиңе өбөлгө болгонун түшүнүшүң керек болчу. Сантьяго бирде айды, бирде боз чаңгыл кумду карап, үн катпай угуп жатты. Мен кербен чөл аркылуу келе жатканын көрдүм, деди ал акыры. Кербен чөл менен бир тилде сүйлөшөт. Ошол себептен өтүп кетсин деп ага жол ачып берет. Чөл анын ар бир кадамын текшерип, сынап көрөт. Эгерде аны менен үндөш экенине ынанса, көк жайыкка жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кимде ким эр жүрөк болуп, бирок анын тилин билбесе, сапарынын алгачкы күнү эле курман болот. Эми экөө айды карап турушту. Мына ушунун өзү белгилердин сыйкыры, деп сөзүн улантты Сантьяго. Жол башталгандар чөлдүн белгилерин окуп жатышканын көрдүм. Бул кербендин жаны чөлдүн жаны менен сүйлөшкөнү. Узакка үн катпай келе жаткан англичан дагы акырында мындай деди. Мен кербенге көңүл бурушум керек экен. Мен болсо сенин китептериңди окуп чыгышым керек экен, деп жооп берди жаш жигит.